Карачы күн батышты. Соонун закат болуп атат. Соон болуп турат. Гүлү. Экөөбүз бүрсү күнү үйлөнөбүз. Анан сабыршы сулуу кызыбыз. Мага окшош акылдуу уулубуз болот. Экөөбүз бактылуу болобуз. Баягыда эле 10%. Жакшы, Кудайга шүгүр. 10%-ың жакшы го дечеми. Ассаламу алейкум. Кечиресиздер. Медет байке. Менде бир сонун идеялар бар эле. Анан иш жүзүнө ашырайын десем каражат жок болуп атат. Сиз каражатын кылып бериңиз, буйруса жакшы жумуштарды жасайт элек. Ооба, түшүнүктүү. Конкретнее. Медет байке, сиз өткөндө буйруган ишти так аткардым. Бирок ошондо убада болгон акчаны ала элекмин. Жакында үйлөнүп аттым эле. Акча керек болуп ошого сизге келгенмин. Баары менен акча сурайт. Баары менен акча сурайт. Сыгандарды болуп акча сурап келе беришет. Байке, мен сыган эмесмин. Мен болгон өз акымды алган эле келдим. Берип койбойсузбу жана $1000? Үйгө да акча керек болуп атат. Көзүмө көрмөй жоголуп кетчи. Медет байке, акчаны берип койгула, кой бер дейм. Кой бер. Кой бер. 20 жыл болот мындай окуяларчы. Күнүнө. Келгиле. Күнүнө 20-30 жол болот. Баары жакшы. Эмне кыласың? Алгыла. Келгиле. Бир анекдот топтум. Машина менен өйдө жакка туруп алаңдап эптеп чыгып бараткан экен. Анан машинеси да эскиймиш. Ичинде баласы менен атасы экен. Баласы чыга калып токтоп калган машинеси текшерип, Көпкө отурушат экен. Мен кайдан билейин? Ай, балам. Ычкыр менен байлап койчу үйгө барганда капитально зым менен толгоп коебуз деген экен. Асан Жумагуловичке. Амановичтин мирасынын тиги настроениесинин жок кездеги окуясын айтып берип коебузбу? Мейли. Президенттин портретине күчтүү штрих болсун. Макул. Идеологус эмеспи, билип алсын. Мен анда президенттик администрациянын башчысы болуп иштечүмүн. Анан бажы башчысынын орду бошоп калды. Мирежебиз мынауну койгула деп бир дело таштады. Президентке айтсам, ал болбой башка кишини коюп коюшту. Анан президент экөөбүз бир иштерди талкуулап отурганбыз. Капыстан эле эшик тарс ачылып, туфлисинин такасы менен полду тарсылдатып, Мирежекебиз ачуулуу ызаланып кирип келди. Миричка, сага эмне болду деп президент ордунан тура калды. Эй, мурут. деп могу мага кыйкырды. Мен айткан кишини койбой, президент сөрөйүңөр экөөңөр таможняга эмнеге башканы койдуңар дейт. Миричка, сен айткан жигит жаш экен, пока биринчи орун басары болуп иштеп турсун. Анан бат эле жылдырабыз да. Анда жарым жыл мөөнөт берем деп мени карап, айтканды укпасаң, алдагы мурутуң менен ак үйдүн коридорун шыпыртып коем деп тарс эшикти жаап чыгып кетпеди ба? Көпкөн катын. Асан кызыга алды да. Анда Аманович. Аманович, ямаш, бүгүн эжекеңдин настроенияси жок го дейт.
Кытылдап күлүп. Акмактар. Бийликти тамашага айланышпадыбы? Ошону айтсаң. Ушундай деп атабы. Амбаласычы? Мани, бизди жаш баладай кылып башкарганычы? Жөн эле башкарса мейли го. Көлгө кышында бир куро достору менен барып сайрандапты. Тоого чыгышып. Аларды коштоп жүргөн пайгамбар жашындагы кимге мынабу 1000 гектар жерди бизге менчикке чыгар дейт. Байкуш аким мейли, бирок мындай мыйзамга такап караштыралы дейт. Эй чал, мыйзам мына менмин деп абышканы чанак отургузуп, тоонун бийик белине алып барып кулатып ийет. Эптеп аман калган байкуш эртеси арызын көтөрүп мага келиптир. Бул айвандар менен иштешке болбойт. Аман соомда кетейин деп. Айла кеткенде күлөт экенсиң. Ичиңден ыйлагың келет. Буларды жоготуш керек. Сөзсүз. Убакыт болуп калды, кеттик. Бүгүн тарыхый жыйын. Мырзалар жана айымдар, бул жерге жалаң ишенимдүү. Эртеңки күнү бул бийлик кете турган болсо, коалициялык өкмөттү жетектей турган адамдар чогулдук. Коалициялык өкмөттүн башчылыгына макулдашылган боюнча, сүйлөшүлгөн боюнча эч өзгөрүү жокпу? Албетте, Сапар Акматович. Сиз башчысыз. Макулдашканбыз да. Ооба. Сөзгө бекпиз. Сиз баштаңыз. Сизден лидерликти эч ким талаша албайт. Туурабы я? Туура. Анда эмесе орун басарлар боюнча маселе көтөлү. Биз баарыбыз бая чогулуп сүйлөшкөн боюнча Жолдош Хакеев биринчи орун басар, экономика тармагын тейлейт. Тукеев болсо коопсуздук, коргоо, тартип маселеси боюнча биринчи орун басар. Ал эми Сапаров идеология боюнча. Ресурс жетиштүү. Мен президент болуп шайлангандан кийин Хакеев премьер-министр, Сапаров спикер, Тукеев биринчи вице-премьер-министр болот. Ал эми Айдаров айым болсо азырынча сиз өкмөттөсүз. Калганын болсо кийин чечебиз. Баев ички иштер, Саматов коопсуздук, Каримов коргоо, Тагаев каржы министри. Биринчи кезекте күч органдар менен акчаны колго алсак, калган маселени шашпай чече беребиз. Баары эле күпүлдөп атышат. Кыйратабыз, талкалайбыз деп көрөбүз. Учурунда ким канча адамды алып чыгат, ошого жараша маселени чечебиз. Биздин эң негизги максат жеңишке жетишүү. Бийликтегилерди кетириш үчүн биз бардыгына даяр турушубуз керек. Азырынчалар бийликте турушат. Бийликти оңой олтоң эле бере коюшпайт. Туура. Сапар Акматович, коопсуздук жаатындагы биздин балдар жаман кабар айтып келишти. Аманов айтыптыр, эгер ак үйдү аттыра турган болушса, ок чыгаргыла деп. Акмак. Өз элин ок аттырбай, тарыхта жамаатты болбой эле кете бербейт беле. Бийликтен кетишсе, камаларын билишет да. Ошон үчүн жандал бастап, акыркы катаал чечимге барган атышат. Аны да көрө жатарбыз. Азырынча бизде артка жол жок. Я алар, же биз. Ок атса, биз да жооп беребиз. Силер партиябыздын активдүү мүчөлөрү. Мекенибиздин патриотторусуңар. Чечүүчү күн келди. Эртең
эл түп көтөрүлө чыгып бийликти кууп чыгышыбыз керек. Досторуңарды, туугандарыңарды, санаалаштарыңарды бүт үгүттөгүлө. Ооба, баары чыгабыз деп атышат. Бул бийлик элдин кокосуна жетти. Анда мен Теңир тоого жөнөйүн. Биз түндөп миңдей кишини бул жакка жөнөтөбүз. Балдардын баары дайыр эле турушат. Туура кыласыңар. Түнү менен жөнөткүлө. Борборго келе албагандары ошол жактан чыгышсын. Жалаң борбор эмес, бүт Кыргызстан көтөрүлүш керек. Туура. Анда силерге ийгилик каалайм. Asker! Asker! Qandayсың? Жақсы. Qanday? Атаң қайда? Атам ба? Жақта. Asker! Ne atam? Asker! Qanday? Ассаламалейкум. Алейкумассалам. Кандайсың? Жақсы, қандай өзің? Қатты іштеп атқансың ғой, Жакшы, Кудайга шүгүр. Өзүң кандай? Жақсы, жақсы. Әске, берсі күні митинг болған тат. Бийлик алмашат. Жүріп пикетке чыгалық. Ой, мага митингтин эмне кереги бар? Балдарымды багып эптеп оокат кылып атканда. Тынч эле болайын. Макулбу? Аске. Кая турсаң, мына азыркы бийликке бир уч атка минерлер келип алып, элдин, мамлекеттин бүт бардыгынын байлыгын ичип жешип, талап тоноп, мына байкуш карапайым эл итке минейин деп эле калышты. Мисалы мына сен алалы. Аялың үйдө олтурат эки баланы багып. Сен өзүң жалгыз иштейсиң. Жашаган жериң бул, дача. Анан биртке акча табат экенсиң, ал ичип жегениң эле кетет. Оңгулукту кийинбейсиңер. Ушинтип эле куучуюп жүрө бересиңби? Мен эмне кылышым керек? Кыскасы бул бийликти кулатып, жаңы бир жакшы бийликти алып келишибиз керек. Биз бардыгыбыз эле башты ылдый салып эле мөгдүрөп жүрө берсек, анда келечегибиз эмне болот? Мен митингке чыксам, мени камап салса, балдарым деген болот? Аске, коркпачы. 10.000 киши чыгат. Ар бирин кармап канча жетишмек эле. Мейли. Президентти кетиргиле. Анын ордуна кимди алып келесиңер? Мына Акбаев, азыркы экономика министри болуп иштеп турган. Мурун шаардын мэри болчу. Аны менен чогуу белдүү бизнесмендер бар да. Тагаев, Сапаров, Саматов, Какеев, Тукеев дегендер. Депутат болгон, азыр министр болгон. Кыскасы элдин жайын жакшы түшүнгөн адамдар да бүт баары. Депутат, министр, мэр, жалаң кызматтан куулгандар экен да. Ушул системанын эле кишилери. Ушулар менен кошо ичип жеп жүрүшкөндөр. Элди жегенди аябай жакшы билишет. Буларды азыркылардын бүт баарын кууп, бардыгын жазаласак, кийинкилер коркуп ичип жебей калышат. Ишенбейм. Ана, канча өлкөлөрдө камап эле атышат. Ага болбой эле жеп атышпайбы? Баса, жана Тагаев дегениңер. Көмүр, алтын менен иштеген эмесми? О, так өзү миллиардер керек болсо. Көп жыл президент Акбаев менен дос болуп жүргөн дешет го. Жана мамлекеттик ири долбоорлорду президент менен кеңешип турчу да. Жана бир жолу экөө эл айтат го. Эме экөө аңолого чыгып анан кийин президенттин жанына бирдеме деп айтайын деп барса, кая турчу деп койсо, шагы сынып, ушул убакка чейин экөө душман болуп жүрөт деп. Акбаевчи негизи Тагаевдай кишилер менен эсептешип туруш керек эле да. Анткени мамлекетти ушундай белдүү жигиттер көтөрүп турушат да, туурабы?
Алардын дүрүйө отуруп көпкөн эмелер да. Бизге алардын ортосуна капчылып эмне зарыл? Мен тынч кой. Эл үчүн дейсиң, эл мага эмне кылып берди? Бийлик менин казаныма аш салып бермек беле. Салып берет. Бул пикетти мына Тагаевке окшогон белдүү бизнесмендер колдоп турат. Бул ар бир митингге чыккан кишиге мына жегенине, ичкенине, жол киресине бүт баарын акча берет. Акча дейсиңби? Акча бергени жакшы экен. Азыр тадан эле акча бере баштаса, бул бийликке келчү немелердин түзүк кишилер окшойт. Айлыгыбыз оң болуп кетер, Ооба. Ойлонуп көрчү. Ай кандай? Кандайсыз жеңе? Кандай, жакшыбы? Эртең митинг болгон атат. И. Бийликти алмаштыралы деп атабыз. Жүрүп чыкпайсыңар. Ай мага эмне митингге сутуп койт турбу? Ал жакта эмне бирдеме жоготконуңуз бар бекен? Ой жеңе, балдарыңыздын келечегин ойлоңуз да. Койчу ай, башты оорутпай. Эмне ошо митинг биздин келечегибизди чечип койт турбу? Жүр андан көрө үйгө кирип чай ичкиле. Бас киргиле. Жүр. Мен барам. Жүр. Жүр үйгө кирели. Assalamu alaikum, Sagın. Уалейкум ассалам. Кандай жигиттер? Жакшысыңарбы? Жакшы Исабек аке, келиңиз. Кел ага. Салам алейкум. Жигит Мен анан кандай? жолугабыз. Салам алейкум. Сагын, мен сага бир иштермен келдим. Эмне болду, тынч эле? Эртең митингге чыгышыбыз керек. Исабек аке, мен саясаттан алыс жүргөн кишимин да билесиз. Ой, саясаттан сен алыс болгоның менен, саясат сени өзүнө баары бир тартып алат. Эч ким саясаттан алыс болгон эмес. И болбойт дагы. Сен мына институтта жумушка кирип иштеп атасыңбы? Ооба. Айлыгың $100дайбы? Ооба. Бул Американын бир кагазы. Ал эми жашооңду өзгөртүш үчүн жакында Кудай буйруса, үйлөнөсүң, үй сатып алыш керек. Ага сенин кылган ишиң, алган айлыгыңда жетпейт эч нерсеге. Айласында мамлекеттин казынасын тоноп, коррупционер аталасың. Камалып кетесиң аягында. Эмне кыл дейсиз? Бийликти алмаштырып, элдин жашоо турмушун оңдошубуз керек. Ошондо эл ичинде сенин да жашооң оңолот. Ал үчүн граждандык активдүүлүктү көрсөтүп, бүрсүгүнү митингге чыгышың керек. Жанагы эл жеген Капаровду кетириш керек. Капаровдор бизди дагы, сени дагы, элди дагы жеп бүттү. Ошондуктан митингге чык киним. Дайым ошо кызырынып жүрөсүң өзүң деле. Ал Жемсо Темурда эле бизди эшекче иштетип, акыбызды жыргатып төлөгөн эмес. Ошентип жыйнаган акчалары менен азыр мынтип чоң кызматка жетип атпайбы? Азыр эми могу элди, мамлекетти аймап атат. Эгер Капаровду кетирсек, анда маселе башка экен. Бирок, Эмне бирок? атып салышпайбы? Ой, ким атат? Солдаттар да өз балдарда. Туугандарын атмак беле. Ойлонуп көр, Сагын. Жакшылап ойлонуп көрсөң, мейли анда. Сени күтөм, Сагын. Болот! Болот dey! Assalamu alaikum жигиттер. Кандай жакшыбы? Болот кандай жакшыбы? Ой, кел. Чет өлкөлүк миллионер келип калган турбайбы? Шпионбу? Зато бул чет өлкөнүн долларларын алып келип атпайбы бизге? Молодец. Боке кандай жакшысыңбы? Биздики ар кандай. Араксыз калбайбыз. Арак дайра болуп агып атса да, көчөдө масайып жатып калбайбыз. Бусага окшогон миллионерлер бизге качан филягалап куюп берет деп күтүп жүрөбүз. Эми куябыз, Боке. Митинг башталган жатат. Чыгасыңбы? Митингкеби? Ой, акча берсеңер чыгып беребиз. Көп акча берсеңер түнү менен жүрүп беребиз. Андан көрө бирдеме деп кетпейсиңби? Биздики түгөнгөнө калды. Эми Айтпадым эле. Качан чыгыш керек митингке? бүрсүгүнү. Мен дайын. Аерде дарак болобу?
Айырда арак болот, бирок көрсөтпөй ич керек да, байкатпай. Бака. Бака, чайнекке куюп içeriz, чайнекке. Келе бака. Жок. Менин бара турган жерлерим көп, иштерим бар. Ай, чоң жумуш жасап жүргөн кишилер жолдон кармабайлы бака. Макул, жакшы кыла жигиттер. Бүрсү күнү митингден көрүшөбүз. Сабал. Не? Ава жетпей атат дейт, ава. Ава жетпей атат. Макул. Эми үйүмө аялыма мактанып барайын. Кадырым көбөйүп калды деп. Ой бака, эмне аракты көп ичкен сайын сенин кадыр баркың көбөйөбү я. İyi da. Vay. Gede tumsu kaçta gelinbey. Tırışıp үйгө барсам, аялым айтат. Саган не эч ким койгон жокпу деп. Кадырың түгөнгөн да дейт. Менин азыркы аялым бака, кара долу болуп тийген. Мурун жакшы болчу. Соо киремби, түшкү тамагымды соо досторум менен, жора жолдошторум менен 100 грамм иштеп акча берчү. Заман бузулганда да жумот болуп ит болду. Ай, гел досум, гел. Ырда давай. Алкына бак үйрөйдө. Жигиттин гөнү түскөнү. Катар. Ağaçtan duyur içkini. Азыр бийликке каршы чоң лидерлердин жыйналыштары өтүшүп жатты. Биздин бактыбыз үчүн, сени бактылуу кылуу үчүн эртең митингге барып президентти кууп чыгам. Биздин бактылуу болушубуз үчүн андай чоң рисктин кереги деле жок го. Тамаша жаным. Бирок заман оңолуш үчүн күрөшүш керек. Ошондо биз да, биздин сабакшошу, мабышош акылдуу кыздар балдарыбыз да бактылуу болот. Абайлаңыз айтор. Эки күндөн кийин түбөлүк бирге болобуз жаным. Буйруса. Анан сизди тажатсам керек. Аябай соңку свидание. Болду эми кайра айтып бересиң. Улутта болду, токтот. Сагын го? Кошуда кандай? Ассалому алейкум. Кел отуруңуздар. Кайдан бу? Отуруп калыпсың. Ооба да. Жашта. Телефон менен сүйлөшүп атса керек да сүйгөн кыздар менен. Сен деле сүйлөшүп атпайсың кыздар менен. Койчу. Сулуу аял алсаң ар кимден кызганып жүрүп, жүрөгүң ооруп аткартаясың. Ошондой деген жери да бар. Мен картайтып аткан турбайымбы? А сен өзүңдү сулуумун деп ойлоп атасың го. Ай, ошон үчүн тиги Айнура менен жолукканы барган турбайсыңбы? Кайсы? Болду, токтот. Болду эми Айнураны токтот. Ким ал Айнура? Ай, байкеңдин жоругу жолдо калсын. Шумдук эми айтып берейинби? Айтып бериңизчи. Болду. Сага табылбай калды дейм. Болду. Кое туруңуз, жеңип айтып алсын да. Кое тур эми. Койчу. Сен дагы токтотчу бар. Болду. Бара берчи. Жаңа айтып ардам байлы койчу эми. Болду эми. Кой деп эми. Бара берчи. Айтыңызчы. Мындай болуп атпайбы? Бул менин шелпейген күйөөмдүн кызбыз менен деле эч кандай иши жок деп жүрбөйүнбү мен байкуш. Ой, көрсө бир топ экен да. Бизде бир шуулдаган Айнура деген кыз бар. Анан ал мынтип атпайбы? Эжелер, келгиле тиги күйөөлөрүңөрдү сынап көрбөйлү деп атпайбы? Баягы жактан келиндерге чага бербей эле давай дешти. Анан меникиден баштап атпайбы? Баягы телефон чалды, кылыктанып. Байке, саламатсызбы? Мен сиз менен таанышып алсам болобу? Сизди көрдүм, сиз мага аябай жагып калдыңыз деди. Меники болсо
дегенде эле сурады. Сиз кимсиз, каяктасыз, каякта иштейсиз деди. Шак эле айтты. Сиз деген аркардын мүйүзүнөн ар кандай сувенирлер жасайт эмессизби? Мен ошол дүкөндөрдүн биринде иштейм деди. Анан эле сиздин талантыңызга таң берип, ого бетер жакшы көрүп калдым. Таанышып алсак болобу деди. Болдубу? Күйөөм айтты. Кое турсаңыз. Болдубу дейм. Бири бар экен да. Аялым бар, 2 балам бар деди. Жакшы экен анда. Дегенде эле ти ой жайына койбой эле, эми байке, сүйүп калсам, сезим бар жерде эч ким эч кандай тоскоолдук бере албайт да деди. Тиги Айнурасы. Сиздей эркекке 2 аял алса да жарашат деди. Десе бул жыргап кетип, ооба десе болобу? Ай, Асаке. Эми болду эми токтот. Эми кое тур аягына чыгайын. Баягы келиңиз биз жака. Бул барам деди, шак эле барам деди. Каяктасың деди. Ош базары жака келиңиз, баягы мажурум талдын астына. Мындай отургучтар бар, ошол жерден жолугалы деди, саат 10го деди. Эртеси бүгүн эртең менен. Таң атпай бул турат. Капкара бетин самын менен 2 саат жашат. Тойго кийген костюмун кийет, көйнөгүн кийди. Бир эле галстугу бар, аны тагынды кычырап. Анан жөнөп атпайбы? Саат 10до Айнура чалат. Байке, мен бир аз кечигип атам. Азыр подружкам ошол жерге барат. Ошо менен сүйлөшүп туруңуз деди. Ани деген жок. Макул деди. Ага да макул. Макул деди. Ой, Асакемей. Бир убактан кийин эле мен баратпайымбы? Эки көзүм момундай болуп. Күтүп атса сиз Айнура Болду, болуп айтып келе калдыңыз. Аяларым билбей. Эми эмне болду? Болдубу дейм. Болду эми. Отур кел. Кел отуруңуз. Болдубу? Эс алып калдыңбы? Асакем кармалып калган турбайсыз. Айтып бүттүңбү? Мокумуң кандыбы? Эми баарын айт, бүт баарына жай. Макул. Ой, мен барбасам ким билет эмне болорун? Жеңең ушун. Карасаң муну. Апа. Мен митингге чыгам. Келечекти да ойлош керек. Илгеркилер айтышчу эле. Күндүн көзүн көргөн суукка тоңбойт. Хандын көзүн көргөн ачка өлбөйт. Эл көргөндү көрөбүз. Жөнтүрчү баштырды. Апа. Элдин турмушу жакшы болгондочу, мынтип көпчүлүк көтөрүлүшкө чыкмак эмес. Элдин жашоосу начар болгон үчүн ушинтип көтөрүлүп пикетке чыгып атат да. Хандын каарына калба деп айтышчу эле. Хан да Кудайдын буйругу менен болот, түшүнөсүңбү? Сен аны коюп, барып, жүгүрүп барып аял алып кел. Элдин баары небере жетелеп жүрөт. А мен отурам китеп кучактап. Кыскасы бул бийлик элди жыргаткан жок. Бардык элди ойлоп өздөрүн ойлоп атса, каяктан турмуш оңолмок эле. Аялдардын көбү бала чакасын таштап, башка өлкөлөргө иштегени кетип жатышат. Кыргыздын алмончуктой кыздары башка улуттарга тийип, кыргыздын санын азайтууда. Мына кошуна казак бауырларды алалчы. Экономикасы көтөрүлүп, алган пособиялары, пенсиялары биздикинен 10 эсе көп. Ооба, биздикиндей эле шарт, климат. Ошого карабай, казак туугандарда дагы бийликке каршы адамдар да бар. Андайлар бар, бирок аз. Демек, бийликти алмаштырышыбыз керек.
Массовые протесты охватили столицу страны. Несанкционированный митинг на площади перед Домом правительства вылился в ожесточенное столкновение протестующих со службами правопорядка. Тиги могу имараттарды эмне көрсөтүп атышат? Алардын жазыгы эмнеде? Ой ата, ачууланган жаштар зданиялардын ээлерине жини келип талкалашты да. Ай, туура эмес да. Канча деген дүнүйө бекер күйүп жок болду. Ай, шаардагы ар бир имарат элге, көпчүлүккө кызмат кылат да. Ошол карапайым элдин акчасын жеп, ошолордун эмгегине курулган имараттарды талкалады да. Койсоңчу. Туура эмес, карачы. Элдин эмгеги да. Урматтуу мекендештер, мен президенттик кызматтан отставкага кеттим. Өлкөбүздүн экономикасын көтөрүүгө көп аракет жасадым. Ооба, көп каталыктар кетти. Эң өкүнүчтүүсү менин үй бүлөмдүн жана бирге иштегендердин коррупцияга малынып кеткени мен үчүн жана элим үчүн өкүнүчтүү болду. Ушулардын кетирген каталары үчүн мен элимден кечирим сурайм. Кан төгүлүп, нечен жигиттер шейитке кетти. Мен президент катары аскер башчыларына элдерди карап, ок чыгарууга уруксат берген эмесмин. Номер 1 стратегиялык мамлекеттик маанилүү объекти коргоо максатында мыйзам чегинде ок чыгарууга укуктуу. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Кандайсың? Бүгүн биздин тоюбуз болмокта. Мен тойго даярданып аткам. Бүгүн уктум. Кудай эмне үчүн менин жалык катуу жазалады? Эмне күнөөм үчүн? Эч кимге деле жамандык кылган эмесмин. Капаланба. Эртең эле жакшы болуп кетесиң. Анан биздин тоюбуз болот. Өзүң айткандай, сага окшош акылдуу, жана мага окшош сулуу балдар жана кыздарыбыз болот. Кептин баары ошондой болуп атпайбы? Экөөбүз балалуу боло албайбыз. Койчу, аны ким билиптир? Врачтар айтты. Ошондой коркунуч бар экен. Кайгырба. Таза болбосо, уул жана кыз багып алабыз. Гүлү, сен мени түшүнбөй атасың. Мен эркектик милдетти аткарууга жарабай калдым. Кечир. Сагын. Аны доктурлар эмес. Кудай билет. Баары Алла Тааланын колунда. Кудайды Алла Таалага сыйыналык. Кандай сезим сүйүү деген балдай сезим сүйүү терең жарокерим өзүң барда жашоом шандуу бакыт белең жарокерим өзүң барда жашоом шандуу бакыт белең. Ассаламу алейкум. Эсен Саматович. Кандай? Жакшыбы? Жакшы. Айыл тынчпы? Кудай бурса тынч эле. Так. Мен сизге Теңиртоо элинин тапшырмасы менен келдим, Эсен Саматович. Кече мени ОБДын начальниги кылып шайлашты. Анан сизге бекитүүгө келдим.
Sen бұл системада иштебесең, тажрыйбаң жок болсо, же иштеп кетесиң бе? Эгер сиз көпчүлүктүн сунушун колдоп берсеңиз, аракет кылам жолдош министр. Кандай аракет кыласың? Колумдан келген бардык аракетимди. Акчаң барбы? Акча дейсизби? Эмне акча? Сен мага $5000 алып келип бересиң. Анан мен буйрукка кол коем. Көрдүңбү канча деген чыгаша болдук. Же бул орундун канча экенин ставкасын билбейсиңби? Мен сага мизерин айтып атам. Давай ойлон. Берчи телефонду. Ау. Ассаламу алейкум. Алейкум. Эмне болду? Бекиттиби? Кайдан? $5000 алып кел, анан бекитем дейт. Кел. Бек өт. Баары элге чачылышты. Эми сенде андай акча жок, туурабы? Андай акчам болсо, оборотко салып, коммерция кылып жүрө бермекмин. Кайгырба. Бир айласын табабыз. Теңир тодо күрөштө сенин эмгегиң зор. Жерге таштабайбыз. Республиканын Токой чарбасынын башчысынын орун басарынын орду бош. Ошол жака барбайсыңбы? Токой чарбасына? Жайында токойду аралап, аң улап жүрүп калды. Менин токойчулук боюнча адистигим, жебир кичинекей түшүнүгүм болбосо, кантип иштейм? Адистикти эмне кыласың? Элдин баары эле адистиги менен иштеп аткансың. Акырында үйрөнүп кетесиң да. 3 жылда турмушуңду оңдоп аласың. Саадок тийди. Желек дагы үй алып кире алдыңбы? Ак үйгө кире берерде Кудай сактап ок колума тийип аман калдым. Убактылуу өкмөттүн чечими менен революция баатыры деген наам беришти. Сага да беришиптирби? Биз баатыр деле эмеспиз. Эл катарын журтту колдоп барганбыз. Иттер. Ок атышаарын ким билиптир. Дагы жакшы. Кудай сактап аман калдык. Канчалаган балдар жаныбызда жүргөн Асакеден айрылдык. Биз мынтип канга бөлөнүп якта жатсак, ак үйдөгүлөр кызматташып кызыл чек болуп атышыптыр. Абалың жакшы иним, азаматсың. Бийлик колго тийди. Эми бактылуу жашы сенде. Силердин жаңы турмушуңарда мен мынтип инвалид болуп жашамак болдум. Эми сен деген элдик баатырсың. Жаңы бийлик сени көкөлөтүп багат. Бактылуу болосуң. Мамлекет бактылуу болгону менен жаның кейип турса кайдагы бакыт? Ана Асакем жаштайынан жайыр алып, 2 баласы жетим аялы жесир калып отурат. Эми аял менен балдарын өкмөт өзүнүн камкордугуна алып,
заңгыраган квартира берди. Эми жыргап жашайт ал. Аялы менен балдарына ушул жыргал жашоодон көрө аларга деген аталуу күйөлүү жашоо артык болчу. Ой, Асаке деген баатыр. Ал өлкөнүн, элдин жаркын келечеги үчүн жанын берди. Анын элесин эл эч убакта, эч качан унутпайт. Сабайке, Асаке өлдү. Ал жок. Мен мынтип жарым жан болдум. Бийликке бирөөлөр келип, машина айдап, чалкалап, секретарь жумшап, көп алчу айлыктарда отурат. А биз аларды ошол такка алып келүүчү өлүк тепкич болуп бердик. Болду. Болгон ошол. Капаров кетти да. Капаров кетти. Ал ит Кыргызстандан да качып кетти. Ачууланган жаш жигиттер үй мүлкүн, байлык мурасын баарын талап тоноп тазалап кетишти. Ырас кылышты. Ай, кандай болуп калдың жигит? Жылыш барбы? Шүгүр. Ай, сенчи Баатыр, кандай? Манжалар иштеп атабы? Колдоруң? Иштеп. Жакшы. Жакшы болуп кетесиңер. Азаматта. Майкелер. Касым майке. Сагын майке. Мен силерге арына ыр жаздым. Окуп берейин да. Кел оку. Кайран элим, шорду элим азаптуу. Каның менен алып келдиң азапты. Кас адамга тилебеген эч качан. Каран түнүң көрүп көздөн жашакты. Төшүңөрдү окко тосуп келдиңер. Мекен үчүн жаныңарды бердиңер. Эрдиңер аркамдагы урпакка жаркылдаган келечекти бердиңер. Жакшы ыр болуптур, Жакшы экен. Азаматсың. Канчалаган кишилер ок жеп, канчалаган кишилер курман болду. Деги бизге ушундай жеңиштин кереги бар беле? Жүздөгөн кишинин өлгөнү албетте өкүнүштүү. Бирок мамлекеттик саясий чоң жеңиш үчүн мынча адамдын курман болгону трагедия эмес. Канчалаган адамдар авиакырсыктан деле өлүп калып атпайбы? Сиз ошондой оор жүктү алган самолетко отурат белеңиз? Биз полк башчыларыбыз. Солдаттар согушат. А полк башчыларынын жакындары, туугандары согушпайбы? Сага эмне болду? Мен жарым жан болдум. Мени күтүп чыккан Асан байкуш окко учту. Ортодон мен кыйналсам, анын үстүнө Асандын арбагынын алдында, аялынын балдарынын алдында күнөөлүү болуп жанчылып калдым. Даярсыңбы? Азыр. Даярмын. Эже, жарыңыз Асан агай элдин жаркын жашоосу үчүн курман болду. Ушу сизге эмне ойлору бар экенин айтчу эле. Мисалы, патриоттук сезим, мекен жөнүндө ойлору менен бөлүшчү эле. Ушул жөнүндө кененирээк айтып кетсеңиз. Эми эмне десем? Элдин турмушу жакшырса, биз да жакшы жашайбыз дечи. Саясат менен деле кызыкчу эмес. Айтор, элдин турмушу оңолсо деп тиленчү. Алдына койгон кандай максаттары бар эле? Мыкты үй салсам дечи. Көп коноктоссом дечи.
баласы менен кызын аябай жанындай көрчү. Ушуларды чоң окууга өткөзүп, илимдүү билимдүү кылсам деп максат кылчу. Анда максаттары ишке ашыптыр да. Өкмөт сиздерге заманба батир берди, балдарыңарды жогорку окуу жайга өткөрүп окутууну мойнуна алды. Демек, жолдошуңузду армансыз эле кетти десек болобу? Чоң арманы жашагысы келчү. Урматтуу кыргыз элим, сиздердин колдооңуздар менен мына биздин бийликке келгенибизге туура 2 жылдын 100 толду. Коррупциялашкан эски протекциялык бийликти кетирүү үчүн далай алтында жигиттерибиз окко учуп, миңдеген жазыксыз адамдар оор жаракаттарды алышты. Жаңы бийлик жетекчилери шейиттердин мүрзөсүндө ак иштеп, элдин турмушун кескин жакшыртууга ант бердиңиздер эле. Арадан 2 жыл убакыт өттү. Убада кылынган алтын тоого дале чыга албадык. Тескерисинче, бийликке кайрадан кечээги атка минээрлер келишип, эски башкаруу калыбына келип баратканы нааразычылык жаратат. Инкылаптан кийин президенттик, өкмөттүк, облас, райондук администрацияларга революцияга эмгеги сиңген адамдарды жумушка тарттык. Бирок башкаруу системасы өзүнчө чоң өнөр эмеспи? Ага кадрлар көп жылдап тажрыйба топтоп даярдалары белгилүү. Өкүнүчтүүсү мына ошо иштин көзүн билбегендер ишти алып кете албады. Атүгүл кээ бир райондук жетекчиликке революциянын шарапаты менен жогорку билими жок, тажрыйбасы аз. Жада калса кечеки таксисттер, бандиттер, соодагерлер мына ошол бийликке келип калып жатышпадыбы? Буга жалпы элибиз күбө. Элдин, мамлекетибиздин келечеги үчүн башкаруу тармагына мына мурдагы чиновниктерди кайра жогорку кызматка чакырууга аргасыз болдук. Элдин башкы талабы коррупцияны жоюу болчу. Улуу өкүнүчкө коррупция жоголбой жатат. Буга кандай дейсиз? Коррупцияны заматта жоюу мүмкүн эмес. Ага каршы күрөш өмүр бою уланып келмекчи. Экинчиден, бизде коалициялык бийлик. Биздин партия шайлоочулардын чейрек гана добушуна ээ. Мындан башка да 3 партия бар бийликте. Биринчиси өкмөттү тейлейт, экинчиси, үчүнчүсү парламентти жетектейт. Ошого жараша түйүндөр тармагы 4 партияга бөлүнгөн. Мурдагыдай президент бийликти жеке жүргүзүп, жоопкерчиликти тартпайт. Ар партияда ар кандай көз караштагы инсандар бар. Бирок мен ага карабастан мамлекет башчысы катары талапты катуу. Жакшы эле жумуш беришти го. Өзүң иштебей койбодуңбу? Министрлер, депутаттар. Мен мындай арамакчылык көргөн эмесмин. Буга жалпы элибиз күбө. Иштебейм бул жумушуна. Коррупцияга каршы күрөш уланып келген. Мындан дагы курч улана бермекчи. Чет өлкөлүк бизнес коомчулугу бизди кооптуу аймак катары санап жатышат. Инвестиция тартууну азайтканы экономикага терс таасирин тийгизгенин айтышууда. Мамлекет башчысы катары айтсаңыз, жакын арада бизде кайрадан элдик толкундоолор, стабилдүүлүк бузулуусу күтүлбөйбү? Эми элибиз жан дүйнө революциясын жасап, стабилдүүлүктү, тынчтыкты сакташы керек. Революциялык эмес, эволюциялык жол менен мыйзамдын чегинде өнүгүү жолуна барышыбыз керек. Ошондо эл аралык аренада, коомчулукта, бизнес чөйрөсүндө мамлекетибиздин имиджи көтөрүлүп, инвесторлор өздөрү эле кайрылышат. Кандайсың, Сагын? Чакырып аран келтирдим го. Иш көп болуп атат. Силердин ишиңер адамдардын тагдырын талкаламайды, Биз элге жакшылык каалайбыз да. Пособие алдыңбы? Пособияңар деген 3000 сом экен.
Сен менин айлыгым көбөйөт дегенсиң. Азыр айлык ордуна монтип инвалидтик пособие алып отурам. Ал пособие менин айлыгымдан 2 есе аз экен. Эми биз мындай болорун күткөн эмеспиз да. Сен деген элге ок атышпайт дегенсиң. Солдаттар биздин балдар дегенсиң. Ооба, биздин балдар солдаттар. Бирок аларың деген бийликке буйрукка баш ийет, билесиңби ошону? Бийликтегилер силер келип калсаңар, биз такты бошотуп берели деп сразу кетип калбайт аларың. Биз келесі болор силерге алданып, мынтип жарым-жан болуп отурабыз. Мага окшондор канчасы бар? Кана жаңы жашоо. Жыргатып мактанбадыңар беле жаңы жашоо болот деп. Капаров деген кайта ордуна келип министр болуп отурдубу? Жаңа министр Тагайып Капаровтан кем чыккан жок. 2 жылда көптөгөн миллиондорду шыпырып кетти. Аларың деген мына кече пикетке иштеткен акчаларын кайта монтип чөнтүккө салыш керек. Ошон үчүн келди. Эми азыркылар деле жеп атышат. Көрүсө адам баласы жеш үчүн жараланып турбайбы? Мурдагыларың көптөн бери иштеп, уже тоюнуп калган. Азыркыларың ачкы сөңдөп, жаңы эле барып сугалактап, азыр мамлекетти аймап атат. Коррупция артта калган биз эмес, өнүккөн мамлекеттерде деле бар. Бирок эми аларда биздикине караганда маданияттуу да. Анда эмнеге бизди олуктурдуңар? Кана турмуш жанагы 2 жыл мурдагыдан эч кандай жакшырган жок. Асакем өмүрүн эмнеге арнады да мен эмнеге бутумдан айрылып жарым жанга айландым? Мунун баары ким үчүн жана эмне үчүн? Айтчы мага. Бийликтегилерди кетирип, кайра бийликке бирөөлөрдү алып келип укум тукум менен байыш үчүн ушу бизге окшогон карапайым калк жертва болуш керек беле? Исаке, силер бизди биртке подачка менен алдап, курмандыкка чалдыңар. Бизге силердин революцияңардагы, жаңы бийлигиңердин дагы кереги жок. Тап Асакемди. Асакемди тап, мен жарым жанымды тап сен. Ден соолугумду тап. Башка мага эч нерсенин кереги жок. Мага окшоп жарым жан болуп, Асакеме окшоп окко учкандардын билесиңби сен? Каргышы силердин такты өңөрдөн урсулер. Мен бир бутумду тап. Кандайсың досум? Кел. Жакшы болуп калдыңбы? Кудайга шүгүр. Жакшы, кел отур. Дос. Мен мындай кайрылуу даярдадым, укчу. Мына. Революциядан бери 2 жыл өттү. Биз төшүбүздү окко тосуп, элдин жаркын турмушу үчүн күрөшкөнбүз. Өкүнүчтүү өткөн 2 жыл биз күткөн чоң өзгөрүүлөрдү жасаган жок. Демек, элдик революция ыйык максатына жетпеди. Ошондуктан мен революциянын баатырымы дегенден уялып, элдин бетин карай албай калдым. Эми мындан ары революция баатыры намынан баш тарттым. Азаматсың Дыске. Туура кыласың. Мына ушунун чыныгы баатырдык болду. Жаңы бийликтегилер байлык менен бийлик талашып ителе болушту. Какеев болсо революцияга жумшадык деген шылтоо менен миллиондорду жеп алганы билинди. Асапаров болсо бийликтегилердин байлыктарын өзүнө каттатып алыптыр. Келетигине. Сен келгенче ары бери басам деп энтигип да калдым. Атиги Саматовчу? Ал жумуштарды парага сатканы билинди алардын. Касым, буларың эл демиш болгон менен, элди алдагандан мурдагы бийликтен эч кандай кем калган жок. Дос, биз революцияны бир жегиштерди кетирип, экинчилерди алып келиш үчүн жасаган жокпуз да, туурабы? Туура. Саясатчыларың бийликке барыш үчүн коо сөздөрдү сүйлөп, элди алдап, бизди курал катары колдонушуптур. Көрүп атпайсыңбы? Бийлик менен байлыкты. Бийлик менен байлыкты алган алар. Аот менен бет келишип, ажал менен кармашкан жалгыз биз байкуш. Урматтуу мекендештер, эли журтубуз эски бийликти кубалап, мына жаңы заманга алып келгенине революциянын 5 жылы болду. Дал ушул 5 жыл. Борсуган мителер. Силер майлуу сүттүү кызматтарда жирний взяткаларды алып, жыргап, жаңыланып, семирип атасыңар. Бизге окшогон томаяктардын өмүрүбүздүн, ден соолугубуздун, сүйүүбүздүн артынан тайгаңдадыңар го. Эмнең турайындар?
Emelge okşap jaynakan gelin kütüp boy toygon nebere süýbey kalam. El içim. Ömrü toybogon çoňdor üçin ok kendingbi. Ay balam ay. Kuratın jalgysym ay. Kanday kılam, emne kılam. Solup baratam deysin. Solup baratasın. Emnege attılar. Kaşaygırlar. Kaşayı bile kalsalarçı. Oy Kudayım ay. Gözüm türügesinde. Ah okus. Gözüm ötüp gitseç. Anda kim karaydı? Emne bolasın. Kanday bolasın. Oy kuradın balam kuradın. Ay kim cevap verir? Ay jalgysym ay. Oy jalgysym ay. Oy çırağım ay. Kanday kılam, kayda varam. Kim kaytam emne kılam. Oy balam ay balam. Ушуну мейле жашооң бүтүп калбайт. Кабагыңды ачсаң боло. Ай, койчу ошол майып жигитиңди. Мен сага башка эле жигитти алып берем. Койчу жеңе. Эмне койчу? Жашсың, келечегиңди ойлобойсуңбу? Балалуу, чакалуу болушуң керек. Биз үйлөнмөкпүз. Анан ментип кырсыктап калбадыбы? Жакшы эле болуптур. Үйлөнүп калганда жүрмөксүң. Ошол майып күйөөңдөн ажырай албай. Мен сага үйү бар, машинасы бар жигитти алып берем. Койчу жеңе. Болдуңузчу. Койбой эле, Гүлү. Токто дейм, Гүлү, токтосоң. О Кудайым ай, мени мынча жазаладың. Мен мындай жашоого чыдай албайм. Көтөрө албайм мен мындайды. Эми кантип жашайм? Эй Кудай, алып кетчи мени. Мен жашагым келбейт.
Апа, Оу. Али сенин атаң Батыр эмейле мыйзамга кол салган бандит болуптур дешти го. Айта бербейби балам? Айта бербейле. Телевизордон да көрсөтүптүр го. Аны аткан адамдар мыйзам боюнча иш кылган деп акталышыптыр. Сотто ошондой чечим чыгарышпадыбы? Эми турмушта өйдөлдүй болот. Бирде бүгүн мындай деп айтышса, эртең тигиндей деп айтышат. Байкуш атаңдын гана шору. Адамдык жашоонун рахатын көрбөй, кырчындай убагында өтүп кетпедиби? Эми минтип баатырлык намын да алмай болушту. Апа, эртең митинг болот экен. Мен атам өчүн алам, митингге чыгам. Жок балам. Барбайсың. Мен турганда сен андай кандуу жерге жөнөтпөйм. Андан көрө чоң бала болуп чоңоёсуң. Жугумдуу бала, илимдүү, билимдүү болосуң. Саясаттан алыс болуп, ак эмгегиң менен бактылуу, бай жашайсың. Уктуңбу? Апа, мен мектеп бүткөндө Россияга же Казакстанга кетем. Ага чейин бизде деле жашоо оңолуп калгысы бардыр балам. Mehmet Bayke! Mehmet Bayke! Mehmet Bayke! Evet. Geliver. Силер менен мыйзам түрүндө сүйлөшүүгө болбойт турбайбы? Силер менен Скорый, телефон çalgılar скорыйга. Şef, gözünüzü açınız. Şef, gözünüzü açınız. Şef, balanı alın. Скорыйımız. Şef, balanı alıp kettiler. Şef, özünüz geliniz. Şef. Алло? Алло? Айдаркан бабырым, татең Жанеде куруптур. Не болду апкетай? Не болсун? Али жээнин бир министрди атып салыпты. Не дейт? Министрде несі бар? Мен кайдан билейин? Шорум кайнады. Көмөктес. Көмөктесемиз. Энди onu соттоп салады ғой. Жыламаңыз апке. Сабырлы болуңуз. Бәрі Алланың қолында ғой. Бүгін кешке Бишкекке ұшам. Жылап атып өлмөдүм. Тез кел. Болыпты. Тиги Капаровду революционерлердин бир атып салыптыр го. Байкуш, инвалид болуп, жаны кыйналып. Республиканын кан тамырын кармаган каржы министрлиги башчысыз узакка көп тура албаса керек. Конечно. Анын үстүнө каржы министрлиги сиздин партиянын квотасында турбайбы? Ооба. Партияга эмгеги сиңген, алдыда колдоо көрсөтүүчү кадрларды караштырабыз. Өзүңүз жакшы билесиз. Убагында мен каржы министринин орун басары болуп иштегем. Билбегендечи. Жакшы финансистсиң. Рахмат. Эгер
министрликке ишеним көрсөтсөңүз, сизге, партияңызга, мамлекетке ак кызмат өтөп берем. Пожалуйста. Хасан Жумагулович. Да. Бул сизге, сиздин партияңызга алгачкы взнос. $1 миллион. Сиздей табышкер ишкерлер бизге керек. Ооба. Жардам беребиз. Чоң иштешебиз. Эй, сүйінші досым. Болсын. Biz революция батырлары бірігіп президентке хат жаздық. Құдай бұйырса сені аминсия менен шығарышмай болышты. Рахмат досым. Рахмат. Ақыланда. Жолық қанша. Көпкө кармалып калышты го. Булар кыйын да. Мына чыкты. Кандайсың досым? Жакшы. Жакшысың ба? Кудайга шүгүр. Рахмат силерге. Салам алейкум. Алейкум. Ассалам алейкум. Александр, жақсы. Жігіт, қой. Кырмалчы. Келем башташаны. Аман болыңыздар. Жақсы барем, келбек. Денсаулықтар қандай? Жакшы. Болыпты. Рахмат. Бут жакшы болуп калдыбы? Жакшы. Басып калдым. Өзүңөр кандайсыңар? Бул машина силердикиби? Ооба. Кел, отур. Бул жак жагынан отур. Арт жагына эле отурайынчы. Келиңиз отуруңуз. Илеш, телефон берчи. Алло. Апа кандайсыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Ооба, мен апа. Апа сүйүнчү. Мен СИЗОдон чыктым. Рахмат апа. Апа, эртең Астанага барам. Сиз менен жолукканы. Буйрса ошол жактан жолугабыз. Эртеңге чейин апа. Макул апа.
Кагылып кетейиним. Кандайсың? Жакшы да. Эми бияқта эркелеп. Бауырларым бул жака алып келип эркелетип жатышат. Өзүң кандай? Кыйналбай келдиңби? Өзүңүз. Жакында үйгө кетебиз. Жүрүңүз, кеттик. Эркелеп жата бербей. Буюрсаң баары жакшы болот. Мен да утулуп келдим. Кетебиз. Жаңы жашоо баштайлап. Мени да айыктырган, сени да куткарган ушул тайларым. Рахмат. Сагынып апа. Мен да сагындым. Айналайын, чырак. Өркениңиз. Сендей келиним болса, бул жалганда тилегим орундалган болот эди. Менин баламды көрдүң ғой. Келбетти, акылды, билими да бар ғой. Бирок да бир сынакка дуушар болуп тукумсуз болуп калабы деп коркуп турам. Олуңуз расында көрүктүү экен апа. Кам жемеңиз, балаңыз жазылып кетеді. Алла буйрса, неберелі боласыз. Айтканың келсин кызым. Экөөңөр жарасып калат едиңер. Айланып кетейин карагым. Ал жигиттер, кош келиңдер энди. Сагын. Мына мен айтып жүрген, осындағы өзіңмен танысқысы келіп жүрген, сырттай өзіңді интернет арқылы жақсы білетін, осындағы оппозиция шетінде жүрген, саясатта жүрген жігіттер міне. Сағын, сен туралы естігенбіз. Енді өзіңді жастарменен кезіктіріп, рухтарын көтерсек, жүректеріне от салсақ деген мақсатымыз бар. Элди митингке чакырганда бизде да ушундай кол сөздөр болгон. Бирок тескерисинче революция көп азап алып келди. Асакем сыяктуу көптөгөн адамдар каза таап, балдары жетим калып, мына мен инвалид болуп жүрөм. Экономика начарлап, көптөгөн менин бауырларым Россияга, Казакстанга иш издеп кетти. Саке, 1986 жылы бизде көтеріліс болып, біз азаттық алдық. Енді сондай бір көтеріліс болса, біз мына өкімет жегіштерін бәрін қорытып, демократия аламыз. Мына Қырғызстанда, Украинада революция жасады да демократияға жетті. Сіздерде 1986 жылы элдин азаттыгы үчүн көтөрүлүш болду. Мен СИЗОдо отурганда азаттыктын кадырын түшүндүм. Адамдын азаттыгы, элдин азаттыгы бул чоң байлык. Оның несі бақыт? Елің аш-жалаңаш болса. Мына Европаны қараш, қандай демократия, қандай әділдік, байлық. Жоқ ағатай, сіз артық кеттіңіз. Всякую революцию задумывают романтики, а осуществляют фанатики. А ее плодами пользуются отпетые негодяи деген Томас Карлейлдің айтқан сөзі бар. Енді тарих көрсеткендей, революция өзге елдің отарлығынан азат болу үшін жасалғанда ғана керек. Ал бийликті бақытты өмір сүріп жатқан өкіметке революция ол үлкен қасірет алып келеді. Сіз айтып атқан Европаңыз Қазақ-Қырғыз сияқты 200 ғасыр отарлық болды ма? Болған жоқ. Мәселе, мына сен қарап отырған білімді адам екенсің. Ала алатының бір $500. Егер Америкада жасасаң, $5000 алар едің. Ошол үчүн төңкөрүш жасоо керекпи? Жаңы бийлик, эски бийлик эч кандай айырмасы жок. Маселе бийликте эле эмес, маселе элдердин өздөрүндө да. Дұрыс айтасыз сағын. Біз Құранды мойындаймыз. Құранда Аллах Тағала ешбір халық өзін өзгертпесе, Аллах оларды өзгертпейді деген. Абай атамыз айтады. Кімде-кім жаман болса, замандастардың барлығы қинабады деген. Ол не деген сөз?
Қоғамдағы барлық жамандыққа тек қана бийлик емес, біз де кінәліміз. Мен бирөөлөрдүн тилине кирип, революцияга катышканыма, адам өлтүргөнүмө аябай өкүнөм. Элге эң биринчи тынчтык, ынтымак керек экен. Эртең Кудай буйурса. Беле тап келсе кетебиз балам. Акетай сүйүнчү. Не болду? Сүйүнчү Акетай. Не болду? Кыргыздын тукуму жалгасатын болду. Демек балаңыз улду болот деген сөз. Менеки, медиктер мынадай керемет пәтуа чыгарыпты. Барлык анализдер дұрыс шыққан. Міне. Рахмат тоқтайын. Рахмат бәкесізге. Балам. Oğlumdu үйлеп, той өткөргөн аткам. Митингке карата тойду кийинкиге жылдырдык. Даярдыктар кандай? Кудайга шүгүр. Жакшы даярдангыла. Иш акырынан жылып атат. Бүгүн кечинде акча келет. Оппала. О, жол болот экен. Пап, сагын Касым байкелерди алып келдим. Assalomu alaykum. Келгиле баатырлар. Assalomu alaykum. Алейкум. Так, жигиттер. Assalomu alaykum. Алейкум салам. Assalomu alaykum. Салам. Өтүңүз. Так, жигиттер. Мен силерди чакырганым себеби силер элдик баатырсыңар, азаматсыңар. Бирок силер ишенген бийлик үмүтүңөрдү актаган жок. Биз чет элдеги бизнесмендер, анан бияктагы бизнесмендер чогуу биригип патриоттук кыймылды түздүк. Жетекчиси катары Бакыт Нурматовичти шайладык элек. Ушул жакында чоң митинг болот. Бийликти алмаштырышыбыз керек. Мен ойлойм, силер алдыңкы катарда туруп бизге кошулат деген үмүтүбүз чоң. Мейли, бул бийликти кетирели деп коелу. Анан кайра жеп ичкичтер келбейт деп ишенесиңерби? Деги ошондой адамдар барбы? Табылат. Биз согушуп бүттүк байке. Эми жигиттер мындай да. Элдин жыргалчылыгы үчүн күрөшүшүбүз керек. Илеш, сиздин уулуңуз да. Ооба. Жалгыз уулуңузду бийлик үчүн окко тосот белеңиз. Бийлик үчүн деген силер башка бирөөлөрдүн балдарын окко тососуңар. Биз Касым экөөбүз бирөөлөрдүн бийлиги үчүн ок жеп азырга чейин адам болбой жүрөбүз. Ошол бийлик үчүн мен бир жегишти атам деп түрмөгө отуруп чыгып келери менен кайра бийлик үчүн бизди окко тоскон турасыңар. Бийлик керекпи? Алар аткан окту өзүңөр тосуп тургула ошол жерде. Өзүңөр жаштынып алып, бирөөлөрдүн уулдарын алдыга коюп, алар эмне, өлсө өлүп кете берсинби? Албетте, силерге бирөөлөрдүн балдарынын кереги жок. Силерге бийлик гана керек.
райондагы баардыгы макул деп атышат, азыр көп эле. Азыр акча болсо баары эле макул. Тамаксаларды даярдап турам азыр. Салам алейкум. Кандай? Салам алейкум. Тилек келатат. Ассаламу алейкум. Кандай? Кандайсың? Жакшысың? Эмне? Кандай? Көчүгүп. Сен да келгениң жакшы болбоду. Мен жана айткандай элечи. Топ-топ кылып бөлүнүп сүйлөшүш керек. Кандай топ-топ? Биринчи массалык маалымат каражаттарынын жетекчилерин алыш керек. Коомго бир пикир жаратыш керек. А экинчи болсо жаштарды, студенттерди. Андай институттарга үгүтчүлөр жибериш керек. Ооба, туура. А үчүнчү болсочу, жанагы сакалчандардынчы, азыр көбү динге өтүп кетти. Ошолорду колго алсак? Жанагы жолчандар бар го? Ошонун жолторман салдырбай динди сотпайбы? Ошонун баардыгын көкүтүш керек азыр дагы. Ооба, туура. Ооба, туура. Спортсмендерди, чемпиондорду колго алыш керек. Жаштар кумир тутуп ээрчит аларды негизи. Туура, туура. Сөзсүз. Келгиле. Азыр эми шефтер келип калыш керек. Жол болсун эми. 1-2ден аталы азыр. Карагылачы. Ооба да. Биздин бактыбызга бүгүн аба ырайы да жакшы. Карачы погода кандай турат азыр? Берчи. Кол көндүрөлүк ичине. Жүргүлө. Шефтер келгенче бирден кекилик аталы. Суу көйлөй бассак азыр ушул жака жаңы эле түштү азыр. Асканда чоготалы. Oy kağıdayında içim çıkmay otum. Ben toktotazmay koydum bugün kudaydı da kılgan kırsığını otum. Ulamın olup basam degende Mamın tübon butumdan dosultadım ay otum. Oy kaydan dep bulmay turmay bu kaşka vaktinde ortası kudaydın kada salgandı kırsığını otum. Жалгыз уулуңузду бийлик үчүн окко тосот белеңиз. Жок. Ne oldu? Toktotmulaçı maşını. Çek ya, toklaç. Ya bayaktan emes balдар. Давай бияктан кой бермейлиби? Бияктан мына могу жерден кой берели. Эй! Шефтер чалуу. Алло? Бакыт Нурматович. Келатасызбы? Чогулуш болбой калды го. А эмнеге? Эртең митингден кийин элдер ак үйгө чабуул коет да. Жо, эми план ошондой эмес беле? Бакыт беке. Ал жакта ок атышат. Кимдерди тособуз окко. Сен өз балаңды аске окко тосот белең. Мен уулумдубу? А мен өз уулумду окко тосо албайм. Жок, эмне үчүн сиздин уулуңузду? Башкалар деле бар да. Акчаларын төлөп беребиз чыгат. Аске, башкалар дейсиң.
башкалардын да балдарын өлүмгө түртүп азапка салалыбы? Мен сизди такыр түшүнбөй атам. Бакыт Нурбатович. Революция отменяется. Не дейсиз? Кандайча революция отменяется? Бакыт Нурбатович. Алло. Алло. Балам, эми революция эмес, той болот. Қалпағын киген кезде аспазы көк аспанға тиген кезде еттағы жолға шыған таңғы тозон құлшақтай ой қырларын Көл жерден көркі қырлар қашып адырлар көкірегі тоқой шашып дайралар қан тамыры чоқы тажы себеби топчылары арбин қашы кең күзді гүлденер қырғыз жері күн жүзді